Мен ошо урматтуу биздин министр энергетикага кайрылат элем. Доскул Жумалович, мурун Союз учурунда Госком геология эмеске карап калды, туурабы? Госком геологияда гидрогеологический партиялар бар болчу. Себеп мен эмне үчүн муну айтып атам, мен папам да мамам да геолог болчу экөө тең. Госком геологияда фонд бар. Ар кайсы мына кайсы региондо кандай жана скважина бар боюнча. Мына чүйдө бизде аябай көп скважина бар. Ошону иштетпейсиңерби? Себеп аяка только жанакыдай эме насос коюш керек. Ошо менен сууну ылдый баягы өйдө чыгарып ошол эле маселе болуп атат да. Ошондуктан сиз ошону карап көрүңүз. Госгеофонддо аябай көп ошондой скважина бар экен. Мен ойлойм, эси ошону иштетсеңер, чүйдө көп маселе чечилип калат. Мына губернатор да башын ийкеп атат, ал киши да билет ошо боюнча. Ошон үчүн жанакыдай эмелерди салыш керек, насосторду коюш керек, сууну алып чыгыш керек. Ошо менен суу маселе көп жерде жабылып калат. Жанакыдай гидрогеологический партияларды иштетиш керек да, себеп ошолор изилдеп берет да, кайсы жерден кандай скважина, жаңы эме скважинаны ачканга мүмкүнчүлүк бар да. Рахмат. Жакшы маселени көтөрүп атасыңар, жакшы айттыңыз. Мен чындыгында эле мынакей бир 10 күндөн ашык болуп калды. Негизи эле уктай элекмин. 1 саат, жарым саат, 15 мүнөт уктап алам болду. Ошол эки жанагы ыкчам штабты түнү күнү жана контроль, ревизия кылып, ар бир выпускту карап, анан кийин жанагы эки водооборот кылганды, ошонун баарын текшерип өзүм жүрөм. Бүт областты кыдырып. Эми бул мен актангандык эмес, силердин ушу күйүп пышып атканыңарды баарыңарды ушу депутаттар көп нерсени бүгүн айтышты, көп эмелерди айтып атат, сунуштарды. Анан могу жерде 30 жылдан бери ирригациялык система талкаланып бүткөн да. Ошо талкаланып бүткөнгө мурдатан эле көп жылдан мурун эле ушу иштерди баштасак жакшы болмок экен. Азыр мынакей ушул эле жанагы колодецтерди, жанагы эки скважиналарды өзү ыйлыбат сатып аткан скважиналарга илгери колхоздун менчигинде болчу. Азыр бүгүнкү күндө баягы эки эси жок болуп, толонуп талкаланып кеткен болчу. Ошол жерге азыр бир 115тен 155 миңге чейин сом каражат керек экен. Ошондуктан мен ойлоп атам да, мен азыр бир экөөнү мынакей өзүм ачтырдым, өзүм каражатымды салып, өзүм чөнтөгүмөн. Себеби азыр өкмөттөн чыгарыш каражат абдан эле кыйын болуп атпайбы, өзүңөр билесиңер. Ошол эки каражатты мен 2-3 скважинага мен салдырып атам. Улукбек Асамидинович мына 3 скважинаны мен өзүм чөнтөгүмөн каржылап берейин деп атат. Эми силер деле четте калбай, чогуу бир ордуна чыгып, могу жерде көп сөз кылбай, андан көрө иш кылсак болот эле. Мына азыр ыкчам штабым иштеп атат. Саат 7-де бүт элдер келди. Бүгүнкү жанагы эмелер деген бар элдер ошол жака келип суранып атат. Биз кете албай отурабыз. Иштесек болот эле деген сунушту келдирет элем. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон кошуп коелу. Нурбек Өмүрөкөч, биякта дегенде сунуш болот, депутаттар ичине бир тыйын чогултпайлы анда, биз деле бир скважина ачпайлы анда. Жок, элге күйүп атсаңыз деп эле патрон. Эми элге деген элдин баардыгы күйүп атат анда. Чакырып кетип атам, чакырык кылып. Мындайынан мен айтып атпаймынбы, 456 скважина бар ачык. Ошол эки жерге жана насосторду койсок эле 114 миң. Башка баягы канал салып келиш, тигинтиш, мынтиш, БДР салыш керек, БСР салыш керек деген бул келечекте да. Эртең суу беребиз дегенге суу турат. Ошол экини уже чыгарып азыр бере берсек болот четинен деген сөз болуп атат. Рахмат.